9 bölüm. Бүт ысрайылдыктар өз уруулары боюнча эсептелген. Алар Ысрайыл падышаларынын китебине жазылган. Жүйүттөр болсо мыйзамсыз иштери үчүн Бабылга туткундалып кетишкен. Өздөрү ээлеп алган жерлерде Ысрайыл шаарларында жашаган алгачкы тургундар ысрайылдыктар, ыйык кызмат кылуучулар лебилер жана нетиндер болгон. Иерусалимде жүйүттүн кээ бир уулдары Бенжаминдин уулдарынан, Эпрайым менен Менашенин уулдарынан жашап турушкан. Жүйүттүн уулу Перестин уулдарынан Утай, Утай Амиюттун уулу, Амиют Омринин уулу, Омри Имринин уулу, Имри Банинин уулу. Шилондун уулдарынан Тун уулу Асая жана анын уулдары. Зерахтын уулдарынан Жеуэл жана анын 691 тууганы. Бенжамин уулдарынан Салу, ал Мешуламдын уулу. Мешулам Одабиянын уулу, Одабия Асенуйдун уулу. Жерахамдын уулу Жибнея, Узинин уулу Эйла, Узи Михринин уулу, Шепатиянын уулу Мешулам, ал Ребуэлдин уулу, Ребуэл Жибнеянын уулу. Үй бүлөлөрү боюнча алардын бир туугандары 956 киши. Булардын бардыгы өз урууларында үй бүлө башчылары болгон. Ал эми ыйык кызмат кылуучулар булар: Жедая, Жоярип, Жахин жана Азария. Азария Хилкиянын уулу, Хилкия Мешуламдын уулу, Мешулам Садоктун уулу, Садок Мерайоттун уулу. Мерайот Кудайдын үйүндө башкаруучу болгон Акитуптун уулу. Ошондой эле Адая, Адая Жерохамдын уулу, Жерохам Пашкурдун уулу, Пашкур Малкиянын уулу. Ошондой эле Масай, Масай Адиелдин уулу, Адиел Жакзердин уулу, Жакзер Мешуламдын уулу, Мешулам Мешлеймиттин уулу, Мешлеймит Имердин уулу. Ошондой эле алардын бир туугандары өз үй бүлөлөрүнүн башчылары 1760 адам. Алар Кудайдын үйүндө ак ниет кызмат кылган эң жакшы адамдар болгон. Ал эми лебилерден Шимая, ал Хашубанын уулу, Хашуба Азрикамдын уулу, Азрикам Хашабиянын уулу, Хашабия Мераринин тукуму болгон. Ошондой эле Бакбакар, Хереш Галал жана Матания, Матания Миханын уулу, Миха Зихринин уулу, Зихри Асаптын уулу. Ошондой эле Обадия, ал Шемаянын уулу, Шемая Галалдын уулу, Галал Жедутундун уулу, Жедутун Берекиянын уулу, Берекия Асанын уулу, Аса Нетопалыктардын айылгыштактарында жашаган Элкананын уулу. Ал эми дарбазачылар Шалум, Акуб, Талмон, Акиман жана алардын бир туугандары. Алардын башчысы Шалум. Леби уулдарынын бул дарбазачылары чыгыш жактагы падыша дарбазасын бүгүнкү күнгө чейин кайтарышат. Шалум Карейдин уулу, Карей Эбиясаптын уулу, Эбиясап Корактын уулу. Шалум жана анын уруусундагы бир туугандары Корактыктар кызмат абалы боюнча жыйын чатырынын босогосунда күзөтчүлөр болушкан. Алардын аталары болсо Теңирдин станынын кире беришин кайтарышкан. Алардын үстүнө мурда Элазар уулу Пинехас башчы болгон. Теңир аны колдоп турган. Мешелемия уулу Захария жыйын чатырынын эшигин кайтарган. Дарбазачы болуу үчүн тандалгандардын саны 212 болгон. Алар өз кыштактары боюнча тизмеге кирген. Аларды Дөөт менен Көрөгөт Шемуэл ишенимдүү адамдар болгон үчүн койгон. Алар да алардын уулдары да жыйын чатырынын, Теңир үйүнүн дарбазасын кайтарып турушкан. Дарбазачылар 4 тарапта, чыгышта, батышта, түндүктө, түштүктө турган. Кыштактарда жашаган бир туугандары аларга мезгил менен 7 күнгө келип турушкан. Күзөтчүлөрдүн 4 башчысы лебилер ишенимдүү адамдар болгон. Аларга Кудай үйүнүн турак жайлары менен казынасын кайтаруу дайындалган. Кудай үйүнүн айланасында алар түн күзөтүшкөн. Анткени аларга кайтаруу иши тапшырылган. Алар ар күнү эртең менен эшиктерди ачып туруулары керек эле. Алардын кээ бирөөлөрү кызмат кылууда колдонулуучу идиштерге жооптуу болуп дайындалышкан. Алар идиштерди эсептеп кабыл алып, эсептеп берип турушкан. Башкаларына башка буюмдар менен керектүү ыйык нерселер, эң жакшы деп эсептелген ун, шарап, зайтун майы, жыпар жыттуу заттар тапшырылган. Ыйык кызмат кылуучулардын уулдарынын кээ бири жыпар жыттуу заттардан жыпар жыттуу аралашма жасап турушкан. Корактык Шалумдун тунуулуна лебилерден чыккан Мататияга көмөч казанга нан бышыруу тапшырылган. Ишемби сайын нан курмандыктарын коюп туруу үчүн алардын каат уулдарынан тараган бир туугандарынын кээ бирлерине нан курмандыктарын бышыруу тапшырылган. Ырчылар, Леби урууларындагы уруу башчылар ибадатканадагы бардык кызматтардан бошотулган. Анткени алар күнү түнү өз кызматын кылууга милдеттүү болчу.
Булар Леби урууларынын уруу башчылары, өз урууларынын башчылары. Алар Иерусалимде турушкан. Гибондуктардын атасы Жеел Гибондо жашаган. Анын аялынын аты Маха. Анын тунуулу Абдон, андан кийин Сур, Киш, Баал, Нейр, Надап, Гедор, Ахио, Захария жана Миклот. Миклоттон Шимам төрөлдү. Алар өздөрүнүн бир туугандарынын жанында Иерусалимде бир туугандар менен бирге жашап турушкан. Нейирден Киш төрөлдү, Киштен Шабул төрөлдү. Шабулдан Жонатан, Малкишу, Абынадап жана Эшбаал төрөлдү. Жонатандын уулу Мерибаал, Мерибаалдан Миха төрөлдү. Миханын уулдары Питон, Мелех, Тахрей жана Ахаз. Ахаздан Жара төрөлдү. Жарадан Алемет, Азмабет жана Зимри төрөлдү. Зимриден Моца төрөлдү. Моцадан Бина төрөлдү. Бинанын уулу Репая, Репаянын уулу Элас, Эластын уулу Ацел. Ацелдин 6 уулу болгон. Алардын ысымдары Азрикам, Бохра, Исмаил, Шеярия, Обадия жана Ханан. Булар Ацелдин уулдары. 10 бөлүм. Пелиштиликтер ысрайылдыктар менен согушуп жатышты. Ысрайылдыктар пелиштиликтерден качып, Гилбоя тоосунда кырылып жатышты. Пелиштиликтер Шабулдун жана анын уулдарынын артынан түшүп, Шабулдун уулдарын Жонатанды, Абынадапты, Малкишууну өлтүрүштү. Шабулга каршы салгылаш күч алды. Жааткычтар Шабулду атып, аны катуу жарадар кылышты. Шабул курал көтөргөн жигитине кылычыңды гындан сууруп мени мууздап сал. Болбосо мына бул сүннөткө отургузулбагандар келип, мени мазакташат деди. Бирок курал көтөргөн жигит макул болгон жок, анткени аябай коркуп кетти. Ошондо Шабул кылычын сууруп алып, ага сайла жыгылды. Курал көтөргөн жигит Шабулдун өлгөнүн көргөндө өз кылычына өзү сайла жыгылды. Шабул өлдү. Анын 3 уулу аны менен бирге бүт үй бүлөсү өлдү. Өрөөндөгү ысрайылдыктар бардыгынын качып баратканын, Шабулдун жана анын уулдарынын өлгөнүн көрүшкөндө шаарларын таштап туш-тушка качып кетишти. Ал шаарларга пелиштиликтер келип отурукташып алышты. Эртеси күнү пелиштиликтер өлгөндөрдү тоногону келишкенде, Гилбоя тоосунан Шабулдун жана анын уулдарынын өлүгүн табышты. Алар Шабулдун кийимин чечип, башын кесип, курал жарагын алып, өз буркандарынын жана элдин алдында жарыялаш үчүн Пелишти жерине киши жөнөтүштү. Анын курал жарагын өз кудайларынын бутканасына коюшту. Башын Дагон үйүнүн ичине сайып коюшту. Гилатта жашаган бүт жабештиктер Пелиштиликтердин Шабулду эмне кылганын угушту. Ошондо алардын бардык эр жүрөк адамдары келип, Шабулдун жана анын уулдарынын өлүгүн алып, Жабешке алып келишти да, Жабештеги эмен дарагынын түбүнө көмүштү. Жана 7 күн орозо кармашты. Шабул өзүнүн Теңирдин алдында кылган мыйзамсыздыгы үчүн, Теңирдин сөздөрүн сактабагандыгы үчүн жана Теңирдин эркин сурабай, сыйкырчы аялга кайрылгандыгы үчүн мына ушинтип өлдү. Ошондуктан Теңир аны өлтүрдү да падышачылыкты Жишай уулу Дөөткө өткөрүп берди. 12 бөлүм. Ушундай көп күбөлөрдүн курчоосундагы биз ар кандай түйшүктөн жана оңой эле чырмап алчу ар кандай күнөөдөн арылып, алдыбыздагы жарыштын аягына чыдамдуулук менен чыгалы. Ишенимибиздин баштоочусу жана бүтүрүүчүсү болгон Ыйсаны карайлы. Ал алдыда күтүп турган кубанычтын ордуна шылдың болгонуна карабай, айкаш жыгачка керилип азапка чыдады. Андан кийин Кудайдын тактысынын оң жагына отурду. Алдан тайып, кайратыңардан жазбашыңар үчүн күнөөкөрлөрдөн ушундай кордук көргөн Ыйса жөнүндө ойлогула. Күнөөгө каршы силер кан төгүлгүчө күрөшө элексиңер. Силерге уулдар катары: "Уулум, Теңирдин жазасын четке какпа, ал сенин айыбыңды ашкерелегенде көңүлүңдү чөгөрбө. Анткени Теңир кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт" деп айтылган насаатты да унутуп койдуңар. Тарбияланышыңар үчүн чыдагыла, анткени Кудай силерге уулдарындай мамиле кылып жатат. Атасы жазалабаган уул барбы? Уулдардын баарын жазалайт. Эгерде жазаланбасаңар, анда силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарсыңар. Бизди жазалаган ата-энебизди коркунуч менен урматтасак, анда жашашыбыз үчүн рухий атабызга андан бетер баш ийишибиз керек эмеспи? Алар бизди кыска гана убакыт үчүн өздөрү туура көргөндөй жазалашкан. Кудай болсо бизге пайдалуу болуш үчүн өзү ыйык болгонундай бизди да ыйык кылыш үчүн жазалайт. Убагында ар бир жаза кубанычтай эмес, кайгыдай туюлат. Бирок ал аркылуу тарбиялангандан кийин ал адилеттиктин тынчтык берүүчү жемишин берет. Ошондуктан чарчаган колуңарды, алсыраган тизеңерди чыңдагыла. Аксагандар, жолдон чыкпай, оңолуш үчүн түз жол менен жүргүлө. Бардык адамдар менен тынчтыкта болууга жана ыйык болууга умтулгула. Ыйык болмоюнча эч ким Теңирди көрбөйт.
эч ким Кудайдын ырайымынан ажырап калбашы үчүн, кандайдыр бир ачуу тамыр өсүп чыгып, зыян келтирбеши үчүн жана ал аркылуу көптөр булганбашы үчүн сак болгула. Араңарда тамак үчүн өзүнүн туңгуштугун сатып жиберген Эйсапка окшогон бузулган кудайсыз адам болбошу үчүн сак болгула. Өзүңөр билесиңер, кийин Эйсап батаны мурастагысы келсе да четке кагылган. Көз жашын төгүп жалбарса да атасынын чечимин өзгөртө алган эмес. Силер көзгө көрүнгөн, жалындап күйгөн тоого, караңгылыкка, коюу караңгылыкка, борон чапкынга, сурнай үнүнө, угулган үнгө жакындап келген жоксуңар. Ал үндү уккандар мындан ары бизге сүйлөбөсүн деп жалбарышкан. Анткени алар эгерде тоого жырткыч жакындаса да ал ташбаранга алынат же жаа менен атып өлтүрүлөт деген буйрукка чыдай алышкан эмес. Көрүнүш ушунчалык коркунучтуу болгондуктан Муса да коркуп титиреп турам деген. Силер болсо Сион тоосуна, тирүү Кудайдын асмандагы Иерусалим шаарына түмөндөгөн периштелерге, салтанаттуу чогулушка, ысымдары асмандагы китепке жазылган туңгуштардын жыйынына, баарынын соттоочусу болгон Кудайга, жеткилеңдикке жеткен адилеттүүлөрдүн рухтарына, жаңы келишимдин арачысы Ыйсага, Абылдын канынан да жакшы сүйлөгөн чачыратылчу канга жакындап келдиңер. Силерге сүйлөгөн Кудайдан баш тартуудан сак болгула. Эгерде тигилер жер үстүндө сүйлөгөн Мусага кулак салбай жазаланышкан болсо, андан бетер биз эгерде асмандан сүйлөгөн Кудайга кулак салбасак, жазадан качып кутула албайбыз. Ошол убакта анын үнү жерди солкулдаткан. Азыр болсо ал жерди гана эмес, асманды да дагы бир жолу солкулдатам деп убада берди. Солкулдабаган нерселер калыш үчүн дагы бир жолу деген сөз солкулдаган, башкача айтканда жаратылган нерселер өзгөрөрүн билдирет. Ошондуктан солкулдабаган падышачылыкты кабыл алган биз Кудайга ыраазычылык билдирели, коркуу жана урмат көрсөтүү менен ага жаккандай кызмат кылалы. Анткени биздин Кудайыбыз жалмап салуучу от. 6-бөлүм. Сиондо бейкапар жаткан, Самария тоосуна үмүттөнүп бейгам жаткан, элдердин арасында биринчилер деп аталган Исраил тукуму келип турган адамдарга кайгы. Калнейге өткүлө да карап көргүлө. Ал жерден улуу Хаматка баргыла, анан пелиштиликтердин Гат шаарына түшкүлө. Алар бул падышачылыктардан жакшы бекен? Алардын жери силердин жериңерден кенен бекен? Силер алаамат күндү алыс деп эсептеп, зомбулуктун бийлигин жакындатып жатасыңар. Пил сөөгүнөн жасалган сөрүдө жатасыңар, төшөктө керилип жатасыңар, койлордун эң жакшысын, оттуу жайыттагы букачарларды жеп жатасыңар. Гуслинин коштоосунда ырдап аспапта дөөткө окшоп ойнойбуз деп ойлойсуңар. Шарапты ченебей ичип эң жакшы майлар менен майланасыңар, Жусуптун кайгысын бөлүшпөйсүңөр. Ошон үчүн силер азыр туткундардын алдында туткундалып кетесиңер. Ошентип керилип жаткандар силердин кубанычыңар токтойт. Кудай Теңир өзү менен ант берип жатат. Себайот Кудай Теңир мындай деп жатат: Жакыптын текебердигинен жийиркенем, анын үйлөрүн жек көрөм. Ошондуктан мен шаарды жана анын ичинде эмне болсо, ошонун баарын душмандын колуна салып берем. Ошондо мындай болот: кайсы бир үйдө 10 адам калса, алар да өлөт. Ошондо алардын тууганы же сөөк өрттөөчү адам алардын сөөктөрүн үйдөн алып чыгып бара жатып, үйдүн жанында тургандан жаныңда дагы киши барбы деп сурайт. Тигил эч ким жок деп жооп берет. Анда алага: унчукпа, анткени Теңирдин ысымын эскерүүгө болбойт деп айтат. Анткени мына Теңир буйрук берип, чоң үйлөрдү уратат, кичине үйлөрдү жаракка кетирип кыйратат. Аттар аска менен чуркай алабы? Асканы өгүз менен айдоого болобу? Силер болсо акыйкаттыкты ууга, чындыктын жемишин эрменге айланттыңар. Силер болбогон нерселерге кубанып, биз бул кудуретке өзүбүздүн күчүбүз менен ээ болгон жокпузбу дейсиңер. Мына мен дейт Себайот Кудай Теңир, Исраил силерге каршы бир элди көтөрөм, ошондо ал силерди Хаматтын кире беришинен чөл суусуна чейин эзет. Ошол күндөрдүн биринде Мариям тоолуу Жүйүт өлкөсүнүн бир шаарына шашылыш түрдө жөнөдү. Ал Захариянын үйүнө кирип Элизабет менен саламдашты. Мариямдын саламын укканда Элизабеттин ичиндеги баласы туйлап жиберди. Ошондо Элизабет ыйык рухка толуп, үнүн бийик чыгарып мындай деди: аялдардын ичинен сен баталуусуң, ичиңдеги бала да баталуу. Теңиримдин энеси мага келгидей, мен киммин? Анткени сенин саламыңды укканымда ичимдеги бала кубанычтан туйлап жиберди. Ишенгениң үчүн бактылуусуң, анткени Теңирдин сага айткан сөзү аткарылат. Мариям мындай деди: менин жаным Теңирди даңктайт. Куткаруучум Кудайды ойлоп, рухум кубанды. Анткени ал өзүнүн кулунун момундугуна назарын салды. Анткени мындан ары бардык муундар мени бактылуу дешет. Анткени кудуреттүү мага улуу иш жасады. Анын ысымы ыйык.
Ал өзүнөн корккондорго укумдан тукумга ырайым кылат. Ал өзүнүн колунун күчүн көрсөттү. Жүрөгүндөгү ойлору текеберлерди чачыратып жиберди. Күчтүүлөрдү тактыларынан чүрүп, момундарды көтөрдү. Ачкаларга ырыскыны мол берди. Байларды болсо куру кол кое берди. Биздин ата-бабаларыбызга, Ыбрайымга жана анын тукумуна түбөлүккө ырайым кылууну убада кылганын эстеп, өзүнүн кулу Ысрайылга жардамга келди. Мариям Элизабеттин жанында 3 айга жакын болуп, үйүнө кайтты. Элизабеттин төрөөр маалы келип уул төрөдү. Теңирдин ага улуу ырайым көрсөткөнүн уккан анын коңшулары менен туугандары аны менен бирге кубанышты. 8-күнү баланы сүннөткө отургузууга келишти. Ага атасы Захариянын ысымын коймокчу болушту. Бирок баланын энеси жок, анын ысымын Жакан коебуз деди. Ошондо алар ага сенин урук тукумуңда мындай аттуу эч ким жок да дешти. Анан баланын атасынан кандай ат койгусу келерин жаңсап сурашты. Ал тактайча талап кылып, анын ысымы Жакан деп жазды. Бардыгы таң калышты. Ошол замат Захарияга тил кирип, Кудайды даңктай баштады. Алардын тегерегинде жашагандардын бардыгын коркунуч басты. Бул жөнүндө тоолуу Жүйүт аймагынын бүт жерине сөз тарады. Уккандардын бардыгы муну көкүрөгүнө түйүп, бул бала ким болор экен дешти. Аны Кудай өзү колдоп жүрдү. Анын атасы Захария ыйык рухка толуп, мындай деп пайгамбарчылык кылды. Исраилдин Кудай теңирине алкыш, анткени ал өз элине келип, аны кун төлөп куткарып алды. Байыртадан бери өзүнүн ыйык пайгамбарлары аркылуу айтып келгендей, өз кулу Дөөттүн тукумунан биз үчүн куткаруу мүйүзүн көтөрдү. Ал бизди душмандарыбыздан, бизди жек көргөндөрдүн колунан куткарды. Биздин ата-бабаларыбызга ырайым кылып, өзүнүн ыйык келишимин эстеди. Өмүрүбүз өткөнчө анын алдында ага ыйыктык жана адилеттүүлүк менен коркпостон кызмат кылышыбыз үчүн ал атабыз Ыбрайымга бизди душмандарыбыздын колунан куткарууну убада кылган. Сен да, наристе, бардыгынан жогору тургандын пайгамбары деп аталасың. Анткени сен теңирге жол даярдаш үчүн, Кудайдын улуу боорукердиги боюнча күнөөлөрү кечирилип, куткарылаарын анын элине түшүндүрүш үчүн анын алдында келесиң. Ошол улуу боорукердик боюнча бизди тынчтыктын жолуна салуу үчүн, караңгычылыкта жана өлүм көлөкөсү баскан өлкөдө жашагандарга жарык берүү үчүн жогорудан бизге жарык келди. Бала болсо чоңоюп, күндөн күнгө руху бекемделип жатты. Ал өзүнүн Исраил элине келгенге чейин ээн талаада жашады.